Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Бишкекте Канат Сагынбаевди колдогон митинг болот. 19-октябрда Бишкек шаарынын Горький паркында мурдагы президенттин жан сакчысы Канат Сагынбаевди колдогон митинг болот. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Кондуз Ажибекова маалымдады. Анын айтымында, митингге чыккандар Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысынын башчысы болгон Канат Сагынбаевге карата тескөө иштери адилеттүү болушун талап кылышат. Бул акбар Метр KG сайты. Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Жалал Абад облусуна барат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына иш сапарын улантууда. 17-18 октябрда мамлекет башчы Жалал Абад облусуна барат. Жалал Абад облусунун Токтогул районуна жана Кара Көл шаарына болгон иш сапарынын алкагында президент экспортторго багытталган ишканалардын ишмердиги менен таанышып, таза суу, ирригация жана айыл чарба объектилерин көрүп чыгат. Токтогул районунун жашоочулары менен жолугушат. Ошондой эле Токтогул ГЭСин реабилитациялоо иштерин боюнча биринчи фазанын жыйынтыкталышы менен таанышат. Бул акбар Метр KG сайты. Министр Каныбек Исаков кайрадан мүдөрүлдү. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Нарындагы контейнер мектептеги барганы. Ал жерден пиар жасап, бүтүндөй коомчулукка ыңгайсыздык түзгөнү. Аягында эркин прессага каршылык көрсөтүүгө чейин барганы. Мындай шартта министр жеке пиар менен алектенбей, мамлекеттүүлүктүн пайдалуулун ойлоп, алдыга карай демилгелүү иштерди башташы керек эле. Бул аргумент KG сайты. Айсулуу Мамашева мектептин сыртындагы даараткана токумсуздукка алып келет. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева мектептин сыртындагы дааратканалар тууралуу маселени ортого салды. Чоң имараттарды салабыз, бирок аймактардагы мектептерде балдарыбыз эшикте жайгашкан дааратканаларга барышат. Ал жерде санитариялык талаптарды айтпай эле коелу. Дааратканадан кийин колун жууганга шарт жок. Сыртта жайгашкан дааратканага балдарыбыз барганы токумсуздукка алып келет. Ар бир мектепте даараткана имараттын ичинде болушу керек, деди Айсулуу Мамашева. Бул акбар Метр KG сайты. Икрамов менен Турганбаевдин жеңишине какшы кыргыткан Мавлян Аскарбеков. Ардагерлер арасындагы дүйнөлүк мелдешке катышкан Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов коло медаль утса, ЖМКнын төрагасы Мелис Турганбаев биринчиликти багындырып көкүрөгүнө алтын тагынды. Сүрөөнчүлөр алкап мактап жатып калышты. Бир гана Мавлян Аскарбеков принципиалдуулугун карматып, Икрамовдун пайдалуу мыйзам жазбаганын, Турганбаевдин реформа кыла албай атканын какшыктап, агымга каршы сүзгөндөй тур жаратты. Түпкүлүгүндө Мавлянов мырзанын күйгөнүндөй эле бар. Бүгүнкү күндө бийлик бутактары тушалып, бири-бирине окшоп, алдыга жылуу, өнүгүү, реформа качан болот? Чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун демекчи. Ар ким өз кесиби менен кеткенде Кыргызстан өнүгөт беле. Негизи Мавлян Аскарбековдой таза, ишбилги, демилгелүү жаштар келмейинче оңолбой калды го. Бул Азия News сайты. Мам каттоонун орун басары Туйбаева кимдерди туйлатып жатат? Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, Мам каттоонун төрагасынын орун басары Айнора Туйбаева акыркы кездердеги интригага белчесинен батып, кол алдындагыларга кыргыйдай тие баштаптыр. Андан калса көчүк чукуламай жагынан дагы адистешип кеткени айтышууда. Айдоочулук күбөлүк берген автомектептердин директорлоруна коготтук кылганы, ишке тоскоолдук жаратканы кандай? Уна мамлекеттик ишканасынын директору Алымжан Козубаев системадагы коррупцияга каршы күрөшүп, коллективди тазалап, заманбап шартка жараша жаңы мекемелерди ачып атса, ага мурдун чүйрүп, артын текшерип, үстүнөн арыз жаздырууга далбастап, айтоор ичине таруу айланбагандай амалдарды кылып жатканы, бул кандай деп түшүнүүгө болот. Мам каттоодогуларга Айнора Туйбаева Баба Ягадай эле жүрөгү баттыбы? Бул минтип туйлаткан өнөрүн таштабаса, өзүнүн арты чукулуп, чектүү иши тизмектелбейби? Буга чейин Туйбаева кайсыл жетекчилерди коррупцияга түрткөнү боюнча ачыкталбайбы? Өзүнүн дагы өтмүшү өлө кызык экен. Бул Азия News сайты.